Александр Нургоджоевич, российский иностранный бизнес жалуется на то, что из-за преследования госорганов и налогов им очень тяжело вести бизнес в Кыргызстане. Вот в частности, Билайн недавно... Конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Анткени өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Бул долбоорун гана берет. А парламентте кандай талкуулап, кандай конституцияны кабыл алат, аны парламент жана ошол коомчулук чечет дагы. Анан эми диктатура болуп кетпейби, жаңы конституция кабыл алынса эле деген бул ойдон алысыраак болушуңуздар керек да. Муну мен так жана даана айтып коеюн. Кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин. Өзүңүздөр 30 жылдан бери 3 жолу көрдүңүздөр. Ал эми бул баягы Азиз Батукаев боюнча камалбады беле. Андан кийин Кой Таш окуясы боюнча да кылмыш иши бар экен. Анан мен муну оюмду айтканмын, өзүңүздөр билесиздер. Колдон келсе үй камагына чыгарып койсок, анан ошол жерден сотко барып, сотто күнөөлүү болсо, башка иштер боюнча анан ошол жерден акталып чыкса деген оюмду айткам. Бирок бу соттор, прокурорлор ошону күнөөлөп аткандарды мен мисалы мындай кыл, сен тигиндей кыл деп айта албайт экем да. Эгерде менин колумда болсо, менин толук укугум боло турган болсо, эртең үй камагына чыгарып коет элем мен. 2010 жылкы окуя боюнча жалгыз эле Бакиевтерди күнөөлүү эмес, башкалар дагы күнөөлүү болуп калат да, эгерде мындай чындап адилеттүүлүк менен териштирсек. Эми ал кылмыш ишине жете элекпиз. Биз ал үчүн анын баардыгын кайрадан баягы көтөрүп чыгып, каратып, изилдетишибиз керек да. Ал эми камакта жаткандарды бүгүн эртең кагаздары даяр болсо ырайым берип чыгарабыз. Бул жерде баягы адилетсиз жаткандар жөнүндө кеп болуп атат. Анан майда чүйдө кылмышкерлер да бар анын арасында, аларды да чыгарабыз. Анткени биз ошо 1000 деген адамдарды түрмөгө камап алып, биз миллиарддаган сомдорду жумшап чыгым болуп атабыз. Бизге, мамлекетибизге эки жагынан зыян келип атат. Биринчи, элдин акчасын коротуп аларды багып атабыз. Экинчи, аларды үй бүлө, бала чака, эн ата, бир туугандарынан ажыратып коюп, түрмөдө кармап жатабыз. Баягы 2000ге жакын адам неме жазган экен, баягы райым берүү боюнча. Анын арасынан ошол азыр райым берүү комиссиясы карап атат, жаза аткаруу мекемелери карап атат. Ошолорду маган списогун алып келсе, райымды беребиз. Президент милдетин аткаруулук кызматты өткөрүп беребиз. Бул автоматтык түрдө спикерге өтөт. Премьерлик боюнча болсо баягы ыйгарым укуктарыбызды токтотуп турабыз. Шайлоо бүткүчө чейин гана токтотулуп турат да, токтотуп турабыз. Бул милдетти биринчи вице-премьер министр аткарат. Ал эми сырткы күчтөргө болсо, эми сырткы күчтөр каршы чыкса эмне кылабыз эми? Бул биз бир гана Кудайга, анан элге таянабыз, элдин добушуна. Эл добуш берсе өтүп келебиз, эл добуш бербесе анда өтпөйбүз.